саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, салам биздин катталуучуларыбыз, баарыңыздарга салам айтабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүн биздин төрүбүздө психолог Аида Дакенова. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы, Айнура? Аида эже менен бүгүн биз жубайлардын ортосунда конфликт тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Эгерде сиз мурунку подкастты көрсөңүз, анда конфликт бул нормалдуу нерсеби, аны кантип туура чечиш керек, ошол тууралуу сөз кылганбыз. Кызык болсо сөзсүз түрдө биздин YouTube каналга кирип карап коюңуз. Бир сыйра карап, көрүп, жакындарыңыз менен да бөлүшүп кетсеңиз болот. Биз бүгүн ушул теманы андан ары уланталы деп турабыз. Ушул конфликт адамды эмнеге үйрөтүшү керек, ортодогу мамилени алыстатыш керекпи, жакындатыш керекпи, конфликттен коркуш керекпи? Мына жалпы ушул теманын тегерегинде бүгүн да сөз кылабыз. Анда Айда эже, сөз сизде. Мурунку биздин подкастта сиз сезимдер тууралуу айтып берип аттыңыз эле. Ошолор жөнүндө да бир аз токтолуп, анан андан ары улантсак. Ооба, психологияда мындай түшүнүк бар экен да, аутентичный, анан рэкетный чувства деген сезимдер да. Бул биздин сезимдер бар, радость, гнев, страх, печаль деген ушундай эмоциялар болот экен да бизде, чувстваларчы. Анан ошол эмоцияларды биз көбүнчө учурда үйдөн, мисалы, ар бир адам өз үй бүлөсүнөн өскөндө запретный чувствалар болот экен да. Мисалы, сен деген жинин келтирбе, бул жаман нерсе, сен жинин келсе бул жаман көрүнөсүң, такыр жинденбе депчи, ушинтипчи. Хотя гнев бул базовый эмоция да, бул естественный эмоция да. Бул сенин границаң нарушать этилгенде гнев сөзсүз түрдө болуш керек да. Ошондуктан үйдөн мындай басынтышат да, ошончо ошол чувствону кылба, жаман, бул урушкан жаман болот, тиги бу депчи. Анан ошол запретный эмоция болуп калган. Анан башка өзүнүн үй бүлөсүн кургандан кийин күйөөсү менен, жолдошу менен же өзүнүн жубайы менен сүйлөшүп жатканда, ошол конфликт болуп келаткан учурда так гана оозун жаап калат да. Мисалы, реалдуу жайден конфликт мындай естественный жактан бул күлөт, мисалы үчүнчү, несоответствие да, же болбосо ыйлайт. Мисалы, вместо того, чтобы ошо гневди чыгарган үчүн, бул наоборот, потому что запретный чувство, рэкетный чувство деп коет экен да. Анан бул өзүн өзү алдайт да, ошентипчи. Ошон үчүн, алдабаш үчүн өзүнө ошол эмоцияларды, ошол чувстволорду мындай разрешать этиш керек экен да. Менин жиним келип атса, мен айтышым керек, жиним келип атат. Ачууланганда да билиш керек, ачууланганда да билиш керек, көргөзгөндө да билиш керек, айтканда да билиш керек да. Ошондо бул деген маркага окшоп топтолбойт экен да. Биз убагында мындай чыгарып турабыз да, нормалдуу көрүнүш. Ошондо эч кимде обида жок болот, эч ким кек сактак болбойт, түшүнүксүз, сен мени түшүнбөй калдың, сен менин намекторумду түшүнүшүң керек болчу деп аял зат көбүнчө ошондой айтат го. Эркектин психологиясы менен аялдын психологиясы такыр башкача. Аялдар эмоционалдуу болсо, эркектер более прагматичный, логичный, мыслительный, аналитиктер болушат да. Аларга намектун кереги жок да, аларга конкретно айтыш керек да. Ошон үчүн мен момундай болуп атса, мен жиним келип атса, мен жиним келип атат деп айтыш керек да. Дагы менде кийинки суроо ушул конфликтти чечүүдө ачык айкын сүйлөшүү тууралуу сөз кылгым келип атат да. Көбүнчө баягы мейличи эми кыйкырып токтойт. Мейличи эртең унутулуп калат деген расчет менен биз убагында баягы аялы же күйөөсү тынчып калса, чатак чечилди деп ойлойбуз го. Чын-чынында келгенде ал чечилген жок, ал жөн гана убактылуу басылып калды. Кийинкисинде андан да чоң жанарта болуп жарылышы мүмкүн да. Ушул учурда негизи конфликт келип чыкканда, келишпестик, уруш келип чыкканда ачык сүйлөшүү тууралуу айтып берсеңиз да, канчалык бул керек? Анан адам сөзсүз эле ушул өзүнүн эмоцияларын, каалоолорун, өзүнүн нааразычылыгын ачык айтып жеткириш керекпи, же баягы чыр күчөп кетпесин, кой эми тынчыраак уктайлы деген ой менен баарын басып коюш керекпи? Ооба, мен жана аутентичный, рэкетный чувство дегенди аягына чейин айтпай калдым. Ошону аягына чейин айтып кетсем, марка деп атпайбы, маркада кылып эмне накапливаешь, убагында чыгарып турасың да. Мисалы, сенин границаң нарушать этилсе, сен өзүңдү басынтып жылдырбай, убагында айтыш керек да, мага бул жакпайт, мен буну каалабайм, со мной так нельзя. То есть башка кишиге сен знак беришиң керек да, что с тобой так нельзя обращаться, например, сени сөккөн болбойт, сага кол көтөргөн болбойт, мисалы, ушундай знактарды бериш керек. Демек биз өзүбүздү эчтеке болбойт, бүгүн чыдап коеюн, эртең чыдап коеюн дебесең, өзүңдүн границаңды басынта бересиң да, анан сенин границаңа уже башка киши билбейт да, сен стоп деп айтпасаң, ал билбейт да, аны кыла берет дальнейшечи. Анан ошол деген ошо рэкетный чувстволор топтолуп марка болот экен дагы, анан кийин бул уже толуп кеткенден кийин бул жаралат экен. Жарылып, бул уже взрыв болгондон кийин уже бул ажырашуу болот, рукоприкладство болот.
же уже какой-то бир негативный последствиялар болот экен да, ошо негативный последствиялар болбош үчүн сен ошого убагында гана айтып турушуң керек. И аутентичный бул өзүңдүн истинный чувство, сезимдериңди убагында айтып турушуң керек да. Но конфликттин туура жолдору деген бул я послание, биринчи мага жаман болуп атат, мен мындай болуп атам, анан кандай кылабыз дальнейшем, кандай экөөбүз мамиле курабыз, дальше кантип сүйлөшөбүз, давай ошол жөнүндө сүйлөшөбүз деп эле ачык сүйлөшүш керек да. Но не значит, что сен мындайсың, сен келесосуң, сен тигиндейсиң, сен тупойсуң деп биз мындай грубо эметсек, бул сезимдерге калып калат да, анан уже тиги сторона жабыла баштайт, жини келе баштайт, анан топтоло баштайт бунун баары кайра взрыв болуп, бир убакта жини келгенде кол көтөрүп жибериши мүмкүн эркек кишичи, анан аял киши менин балдарым бар, мен буну чыдашым керек экенми деп, анан эркек киши көнүмүш адас болуп калат дагы, постоянно ошондо насилие болуп калат уже чүйдөчү. Ошонун эмне кереги бар? Ошондуктан ошого чейин жеткирбей, өзүңдү биринчи сыйлай беришиң керек, өзүңдүн границаларыңды четкий айтышың керек, эмне жагат, эмне жакпайт. И конфликттен такыр коркпош керек. Конфликт лучше пускай ошо сен үйлөнө элекче болсун, конфликт, чем үйлөнгөндөн кийин, бир аз жашагандан кийин анан ошол выяснение отношениялардын баары башталгандан кийин на берегу, то есть сен ошо кайык менен жана лодка менен тиги сууга жана на берегу деп атпайбы, ошо на берегу ошонун баарын сүйлөшүп алса эң туура го деп ойлойм да, ошондо сен бактылуу үй бүлө куруп кете аласың. Рахмат. Биз ошол жубайлар конфликтти кантип туура чечишет деген теманы тегерегинде сөз кылып атабыз. Анан ошол темага даярданып атып мен бир нече психологдордун изилдөөлөрдүн негиздерин карап көрдүм, кандай депчи. Анан чындыгында конфликт, уруш же болбосо биз эми кыргызча уруш деп айтабыз, мүмкүн бир аз мындай оройураак угулушу мүмкүн уруш деген, бирок конфликт, келишпестик баары бир болот. Биз мисалы эгер сен адам болуп өзүңдү сыйласаң, сиз айта кеткендей жогоруда мейли деп атып өзүңдүн көз карашыңды жоготуп койсоң, анан сени эч ким сыйлабайт деп кетпедиңизби? Ансыгандай эгерде сен өз көз карашың бар болсо, өзүңдүн конкреттүү ордуң бар болсо, өзүңдүн жеке аймагың бар болсо, анда бул меники, стоп, бул жерди сыйлаш керек. Же болбосо сенин мага мындай сүйлөшкөнүң болбойт, мен бул нерсени жактырбайм деп мындай сенин адам, инсан экениңден кабар берип туруш керек эмеспи? Ошол конфликтти чечүүдө дагы лексикондо сиз мисалы я послание деп айта кетпедиңизби? Мен баягы жалпак тил менен айтканда биздин лексиконубузда, биздин сөздөрүбүздө адамдын аброюна шек келтирип, басынтып, анын тууган уругун, анын эски адаттарын баарын козгоп кереги жок. Ал болбосо конфликт ажырашуу менен бүтүшү мүмкүн. Мындай конфликтте албетте ошол болуп аткан маселени чечип, сүйлөшүп, ким кандай сезгендигин, анан кийин андан ары эми кел мындай кылбайлы деп туруп, анан конкреттүү бир келишим түзүп алып, анан токтоткон туура. Же болбосо качып барып жатып алып, эми болду, эртең ачуусу тараганда жакшынакай күлүп калат деп ойлосоңуз, анда жаңылышасыз. Анткени чындыгында конфликт бүтүп калбайт, ал свойственно да, ага накапливаться этип берген, улам чогула берет да, анан чоң чатактар келип чыгышы мүмкүн. Мен ушул темага даярданып атып жаш бир үй бүлө менен сүйлөшүп калдым. Силерде кандай десем, айтат, экөөбүз отурабыз дейт маңдай тискей, анан мага эмне жакпай калганын, эмне жакканын толук айтам дейт жолдошу. Анан келинчек айтат, мага эмне жакты, эмне жаккан жок, эмнеге мен ачууландым, ошонун баарын айтам дейт. Сен моундай кылганың үчүн мен абдан ачууландым, анткени бул мен үчүн мындай эмес деп баарын айтабыз дейт. Анан кел анда экөөбүз бири бирибизден кечирим сурайбыз дейт, кечирип кой ушундай болгон үчүн. Анда мындан кийин урушканда ушул сөздү колдонбойлу, ушул сөздөрдү айтпайлы, анда мен ушундай кылбайын, сен мындай кылба, кел деп сүйлөшүп алабыз дейт да. Андан кийин 5-6 жыл жашашкандан кийин биз билип калдык дейт да, буга бул жакпайт, буга мындай кылган болбойт, жок, анын өзүнүн көз карашы бар, аны сыйлаш керек деп билип калдык дейт да. Анысы кандай, чындыгында конфликттер жубайлардын ортосун жакындаткан гана конфликт болсо, бул чындыгында жакшы. Биз көбүнчө конфликт, келишпестик, кризис деген сөздөрдөн коркот эмеспи? Бирок бул жаңы мүмкүнчүлүк, бул адамды жаңы жагынан таануу, бул адамды жаңы жагынан билүү. Ошондуктан достор, бул нерселерден коркпойлу, тескерисинче дипломаттык түрдө чечип, бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөлү. Айдыжеке, сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, Бишкектин аркы башынан берки башына келдиңиз. Айтылган мөөнөттөн кеч калбастан, ошо чоң рахмат сизге дагы чоң рахмат.
алтын убактыңыз үчүн, Мен ошо жашынакай каттоочулар- маек куруп бергениңиз үчүн. Сизге чоңураак мен да каттоочуларга айтып кетерим, ошо каалоо тилектеримди айтып кетерим да. Ошо үй бүлө курардын алдында эң биринчи адегенде ошо өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен өзүм канчалык деңгээлде бактылуумун, анан мен өзүм бактылуу болсом башка адамды мен бактылуу кыла алам деп анан кийин ошо үй бүлө курсаңыз болот да. Демек өзүңүз бактылуу болбосоңуз, анда психолог менен же психиатр, психотерапевттер менен кеңешип, консультация алып, өзүңүздү биринчи дарыланып, билип, анан кийин билип, дарыланып дегендей, анан кийин уже башка адам менен башкурсоңуз болот да. Анан эң негизгиси бул эме общение. Вот жана конфликт мындай деп атпайсызбы, бүт баары ошо общениядан келет да. Көбүрөөк гана биз общение кылсак, көбүрөөк гана маекташсак, сүйлөшсөк, убактыбызды көптү бири-бирибизге бөлсөк, ошондо биз жакшы бири-бирибизди түшүнө алабыз да, биле алабыз. Демек общение жок жерде мындай алыстап баштайт да адамдарчы. Ошон үчүн жакын болуш үчүн көбүрөөк убакыт бири-бирибизге бөлүшүбүз керек, общение кылышыбыз керек. Чоң рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Биз болсо катталуучуларыбыз менен коштошобуз. Кийинки подкасттардан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.